1-сентябрга чейин турак үй жана үй жанындагы жер участоктарына салык төлөө керек. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөргө бир катар салыктарды төлөө мөөнөтү жакындаганын эскертет. Ушул жылдын 1-сентябрына чейин турак үйлөргө, батирлерге, үй жанындагы, короо жай жанындагы жана бак чарба участоктарына салык төлөө керек. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө айып каралган. Толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номеринен же салык органынын сайтынан алууга болот. Бүгүн 22-июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районунун Боз Чычкан айылында жаңы салынган турак жайдын ачкычын жергиликтүү тургун Абдували Анапияевка тапшырды. Иш-чарага айыл жашоочулары да катышты. Боз Чычкан айылынын тургуну Абдували Анапияев бир уул бир кыздын атасы. Ал көп жылдардан бери өзү турак жайы жок батирден батирге көчүп жашап келген. Муктаждыктан улам Камчыбек Ташиевке кайрылган. Камчыбек Ташиев өз каражатына үй куруп берүүнү чечкен. 33 күндүн ичинде заманбап шарттарга жооп берген жаңы үй курулуп бүттү. Бул жакшылык Анапияевдин үй бүлөсүнө чоң кубаныч тартуулап, турмушун жаңы нукка өзгөрттү. Үй тапшыруу учурунда Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Боз Чычкан айылында бала бакчанын жоктугу көптөн берки көйгөй жаратып келгенин жергиликтүү жашоочулар Камчыбек Ташиевке билдиришти. Өз учурунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул жана башка айтылган маселелерди тез арада чечүүнү өз колуна аларын айтып, тийиштүү тараптарга жеринен тапшырма койду. Балдар бакчасынын курулушун тез арада баштоону милдеттендирди. Бүгүн 22-июлда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Рамангелдиев министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жамаатына төрага Алманбет Шыкмаматовду тааныштырды. Өзүнүн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Рамангелдиев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык салык кызматы финансы министрлигинин түзүмүнөн чыгарылып, министрлер кабинетинин курамына кошулганын, өз алдынча мамлекеттик орган макамын алганын белгиледи. Бул өзгөрүүгө байланыштуу Алманбет Шыкмаматов жаңы түзүлгөн ведомствонун төрагалыгына кайра дайындалды. Салык кызматын финансы министрлигинин курамынан чыгаруу чечими бюрократиялык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү, салык органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды. Мындан тышкары сиздердин кызматыңыздарга алкоголдук продукциялардын, баалуу металлдардын жана зер буюмдардын жүгүртүлүшүн өнүктүрүү жана көзөмөлдөө милдеттери жүктөлөт. Бул чечимдердин жыйынтыгы жакын аралыкта жемишин берет деп ишенебиз деп белгиледи ал. Өз кезегинде Алманбет Шыкмаматов коюлган милдеттерди аткаруу үчүн болгон күч аракетин жумшай тургандыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Аяз Баетовдун тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аянтчасында Zero Plus реформасы боюнча ведомстволор аралык жыйын өттү. Иш-чараны экономика жана коммерция министрлиги менен улуттук стратегиялар демилгелер институту уюштурган. Жыйында 3 жаңы демилге сунушталды. Кийинки кызмат, мамлекеттик кызматтар жаранга алдын ала автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Арыз жазуунун кереги жок. Кызматтар жашоодогу окуялар менен байланыштырылат. Аймактык гильотина, айрым мамлекеттик органдарда облустук же райондук деңгээлдин зарылдыгы каралат. Максат башкарууну жөнөкөйлөтүү жана ресурстарды үнөмдөө, жер байлыктарын токендештирүү, жер казыналарына болгон укуктар блокчейнге өткөрүлөт. Бул ыкма ачык айкындуулукту жогорулатат жана инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Zero Plus реформасынын башкы максаты ашыкча бюрократиядан арылуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү деп айтылат маалыматта. Бул реформа ушул президентибиздин жарлыгына ылайык жүрүп жатат. Ушул бюрократиядан арылтуу жана мамлекеттик системадагы эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча. Бул боюнча чындап эле апрелдин аягында эң биринчи ирет ушундай демилге көтөрүлгөн. Ушундай регулятордук гильотинага барабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар тарабынан берилип аткан уруксат кагаздар, лицензиялардын санын кыскартканга барабыз. Убакыт келди деген. Бүгүнкү күндө мына бүгүн акыркы күн мамлекеттик органдар өздөрү берген уруксат кагаздарын, лицензиялардын санын бул баягы сактап калууга болгон негиздемесин бериш керек да. Жок, бул керек, себеби дегенде бул биз көзөмөлдөшүбүз керек. Бул экология маселеси, бул болсо адам укуктарын коргоо, бул болсо саламаттык сактоо маселеси, коопсуздук маселеси деген негиздемелерин берип тастыктай алса, аны комиссия карайт. Калган уруксат кагаздар боюнча негиздеме жок болсо, комиссиянын чечими менен андай уруксат кагаздар жокко чыгарылат.
24-июлда Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкендей 24-июлда саат 10:00дон 24:00га чейин Чыңгыз Айтматов проспектиси, Ахунбаев көчөсү, Табалдыев көчөсү, аларча суусу менен чектелген аймакта суу берүү токтотулат. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калкты уюмдарды ичүүчү сууну эртелеп камдап алышын суранат. Бишкектин Фрунзе көчөсүнөн, Торокул Айтматов көчөсүнөн Касым Тыныстанов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жылуулук тармактарын алмаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, буга байланыштуу 24-июлдан 30-августка чейин Фрунзе көчөсү менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишкен жеринин батыш тарабы жабылат. Бул учурда түтүктөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, эки тараптуу кыймыл Ибраимов көчөсүнүн чыгыш тарабынан Огонбаев көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейин уюштурулат. Бишкек мэриясы жарандарды бул жагдайга түшүнүү менен мамиле кылып, каттамды алдын ала пландап алууну суранат. Казакстандык белгилүү дүйнө жылдызы Димаш Кудайберген Чолпон Ата шаарына келди. Бул тууралуу Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бөлүштү. Раевдин маалыматына караганда, ал учурда Ысык көлдө өтүп жаткан 4-чү Мейкин Азия эл аралык музыка сынагына ардактуу конок катары чакырылган. Димаш Кудайберген 2013-жылы Мейкин Азия заманбап музыка фестивалынын 1-чи баш байгесинин жеңүүчүсү. Касиеттүү Ысык көлдөн өнөр жылдызы жарк жанган Димаш 12 жылдан кийин алгачкы жолу келип отурат деп жазды ал. Окуу китептерин сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 68,55 миллион сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мазгачева маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 30-июлга чейин райондук билим берүү башкармалыктары окуу китептерин сатып алуу боюнча учкун типографиясы менен келишим түзөт. Бизге Агартуу министрлигинен окуу китептеринин тизмеси келген. Эми ага ылайык баардык керектүү окуу китептерин алабыз, деди ал. Окуучулардын коопсуздугу үчүн мектептерге камералар орнотулууда. Бул тууралуу мэрдин орун басары Виктория Мазгачева маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, мурда видео системалары орнотулбаган мектептерге, кошумча мектеп имараттарына жана бала бакчаларга VPN камераларын орнотууга 24 миллион сом өлчөмүндө каржылоо бөлүнгөн. Учурда билим берүү департаменти конкурс жарыялады. Бишкек шаарынын мэриясынын буйругу менен шаардагы бала бакчалар менен мектептердин ички көзөмөл камераларын жаңылоо жана жабдуу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 45 миллион сом бөлүндү. Эми жакынкы убакытта административдик аймактык реформанын алкагында шаардын карамагына өткөн мектептерге жана кошумча корпусу курулуп жаткан мектептерге видео байкоо системалары орнотулат, дейт мэрдин орун басары. Ошондой эле ал коопсуздукту камсыздоо үчүн шаардык бюджеттен күзөт үчүн каражат бөлүнгөнүн кошумчалады. Вьетнамда туристтик катер кырсыкка учурап, кеминде 34 адам каза тапты. Интерфакс маалымдагандай, буга чейин 18 адам көз жумганы кабарланган. Бортто баш аягы 48 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Тез жардам кызматтары 11 адамды суудан алып чыккан. Дагы 15 киши дайынсыз болууда. Туристтер кайсы өлкөдөн келгендиги жөнүндө маалымат айтылган жок. Кырсык экскурсиялык сейилдөө учурунда болуп, анда катер катуу шамалдан улам оодарылып кеткен. Көкүмбей көчөсүндөгү Ош унаа базары толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ачылыш салтанатына Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Баятов, шаар тургундары, мекеме ишканаларынын жетекчилери катышты. Аталган унаа базары буга чейин шарты жок болуп, убактылуу иштебей турган. 4200 орунга ылайыкташкан Ош унаа базары буга чейин шарты жок болгон, убактылуу иштебей турду. Ош шаарынын мэри аталган базарга келип, бул жайды толук оңдоп түзөөдөн өткөрүү керек деген тапшырманы тиешелүү жетекчилердин алдына койгон. Баардык аянттар асфальт төшөлгөн, навестин алдына бетон куюлган, жаңы ашканалар курулган, ашканаларга таза суу, канализация, газ түтүктөр тапылган. Навестин шатырчанын алдына киргенде ишемби күнү жана жекшемби күнү 1000 сомдон, калган күндөрү 100 сомдон төлөнөт. Ал эми аянтчада турган унаалар ишемби күнү жеңил унаалар 350 сом, жекшемби күнү 500 сомдон төлөшөт. Жаңыдан капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн Ош автоунаа базарында унаа токтотуучу жайлар толук асфальт болуп, үстү жабык кошумча тосмолор, коомдук тамактануучу жайлар, даараткана жана административдик имараттар жаңыдан курулуп, айланасы атайын тосмо менен тосулуп, кире беришине автоматтык төлөм системасы орнотулган. Жанагында акча алмай жок да, жанагында жетон сатып,
Hasanbay gel, Husanbay gel, Saydillah gel, Sayıpcan gel degen yok. Kirdin төлөйсүн болду. Hiç kanda biröge vermeysin. Bardık elektronu, biröge bir tim vermey yok. Bardık төлөгөн акчаңар бардыгы барып, мэрияның чөнтөгүнө түшөт. Bu yerlerde malcada azık kursun özgürlükte çok şağıl ede, Japalak pazarı olup, bardak ede. Azık kursun köz suyunu karasan, kanday biz öyle bir jakşı demege жетишип атабыз. Сонун Көп машиналар бүгін кіре албады, кіріш ақысы навестің ішінде элемесе қалған үшін 1000 сом екен. 1000 сом көбіне қымбат деп. 1000 сомға бензин құйып келсе, 1000 сом бұл жаққа төлесе, обед етсе, тұрады, су итсе тынбай. Асфальт төшөлүп тұр, навестер құрылып тұр, бардық шарттар бар, ажатханалар бар. Жақсы. Базар өтө жакшы курулду, өтө жакшы. Заманбап бүт нерселер салынды, бар жок асфальт болуп, тегиз, бар жок жакшы. Жаңы унаа базарында техникалардын баары санариптештирилген. Унаа базарга келгендер төлөм жүргүзүүлөрүн онлайн алып барышат. Булардын баары жергиликтүү казынага акча каражаты түшүп, коррупциянын алдын алууга шарт түзөт. Биз атайын ушул жерде татнакай болсун, кооз болсун. Биздин оштуктарыбыз, жалпы эле кыргыз эли, кыргызстандыктарыбыз ушул биздин базарыбыз бар деп сыймыктасын деп кооз жасадык. Акчаны аябай кандай кетирдик. Ошон үчүн татнакай кооз жасадык. Ошон үчүн бир аз кымбатыраак болду. Бул деген сен берген акчаңар бирөөнүн чөнтөгүнө кетпейт. Мына мэрияга түшөт. Шаар оңолот. Мына асфальт болот, базар болот, мектеп болот, садик болот, тротуар болот. Жаңы унаа базары расмий иштеп, сатуучуларды жана алармандарды кабыл ала баштады. Унаа базарга келе турган жолда оңдолуп, бардык шарттар түзүлдү. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Казактан, Өзбектен, Тажиктан келип атат айтылат. Мына кен мыкты базары болуптур деп. Давайте менин базарым, мен Ош базарым деп сыймыктанайлы.